Assalamu alaikum. Сурадыңар жооп берем. Долбоору бүгүндө кайсыдыр социалдык желден келген дагы бир кызык суроого жооп бергенге аракет кылабыз иншалла. Бир жигит жазат мага, мен бир кыз менен бир жылдан бери жолугуп жүрөм дейт. Бир жылдан бери. Ал мага жагат. Үйдөгүлөргө айта элекмин. Бирок үйлөнөм деп жатам. Кантип сунуш кылсам болот? Үйрөнөм деген сунушту кантип айтсам болот дегенди айтса керек бул жигит. Демек бир жылдан бери жолугуп жүрүү бул да аябай көпкө созулган жүрүү деп ойлойм. Мындай шар жигиттер бар, шашма эмес, шар, мындай чечкиндүү жигиттер бар. Алар бар жогун иликтеп жиктеп көрөт да, көп жолугушпай эле үйлөнүшөт. Өтө олуттуу маселе болсо. Мындай олуттуу караса жашоого. Бир жыл убакыт жигит кызга бүгүнкү заманда өтө оор, бүгүнкү заманда өтө көпкө созулган убакыт. Эмнеге? Аябай байланыштар бүгүнкүндө жеңил болуп калды. Кыздын да башын айландырып кетиши мүмкүн, кимдир бирөө, кыз өзү да чыдабай кетиши мүмкүн. Бала да тегерегинде бүт эле кыздар го, азыр балдардын тегерегинде кыздар көбөйүп калды чындап айтканда. Бирок Кудайга шүгүр, мына үйлөнөм деген ниетиңиз бар экен, бул өтө олуттуу чечим. Бул өтө жакшы чечим. Мен аябай кубанычтамын. Кантип сунуш кыласыз? Менимче сиз кыздын ата энесине чучу жиберишиңиз керек. Эгер кыздын ата энеси үйүндөгүлөр билсе деле, бул биздин салт, биздин каада, биздин динибиз ошол нерсени жактайт. Жана бул ата энеңизге дагы бир күткөн шааны да. Сизди бойго жеткиргенге чейин канча жыл сизди бакты, күттү, үмүт кылып отурду. Эми Кудага баруу менимче өзүнө сыйлаган ата эне үчүн өзгөчө бир чокуу. Баласынын курагында өзгөчө бир жоопкерчиликтин чокусу да. Андан ары баласынын башка жашоого кирүүсү, башка турмушу, тиричилиги ачылат. Ошондуктан ата энеге бул өзүнчө бир күтүлгөн убакыт. Ата энеңизге уруксат бериңиз, бир кубанып алсын. Кудалашканга жөнөтүңүз, албетте кудалаштын. Эгерде мүмкүнчүлүгү болсо. Бирок кээ бир ата энелер бар, өзүң эле үйлөнө бер дегендер да бар. Мындай кыскача айтканда, сен кимди тандасаң ошого макул болот дегендер бар. Кээ бир ата энелер бар, алып кызына ыраазы баласынын. Менимче сиз биринчи ата энеңиз менен баары бир сүйлөшүңүз керек. Экинчи, кызыңыз да ата энеси менен сүйлөшсүн, кудалашып келет экен деп. Кээ бир кыздардын ата энелери үйдө жок болушу мүмкүн. Өлкөдөн башка жакта иштеп жүргөндөр бар. Бул шарттардын баарын караш керек. Эгерде бардыгы өзүңүздөргө калган болсо, өзүңүздөр гана чече турган болсоңуздар, менимче жакшынакай эле бир дасторкон кылып, кызды ортактары менен чакырып, курбулары менен чакырып, жана мүмкүнчүлүк болгон кезде мындай өзүнө сунуш кылыш керек. Мен ушундай ниетим бар, мага турмушка чыгасыңбы деп. Эгерде ниети бар болсо, ошол заматтан баштап колдон келсе нике кыйдырып үйлөнүшкө киришүү керек. Бүгүн тилекке каршы бардык нерсени сунуш кылат жигиттер, бирок үйлөнбөйт. Үйлөнүү жөнүндө сунуш аз айтылат. Кыз боюна бүтүп, аборт кылып, аны күтүп жүрүп карып кеткен кыздар бар. Үйлөнүү жөнүндө сөз жок. Чогуу жашап атат. Үйлөнүп жашап атат, бирок мен сага расмий түрдө үйлөнөйүн, нике кыйдырайын, аялым бол деп сунуш кылган жигиттер тилекке каршы бүгүн деле бар. Ошондуктан мен аябай кубанычтамын. Батыраак сунуш кылыңыз, кудалашыңыз эң жакшысы. Тууган уруктар бар. Эгер ата эненин мүмкүнчүлүгү болбосо, жора жолдоштордон да Кудага түшүрсө болот. Бул биздин салт жана каада. Дагы кимде кандай суроолор болсо, бизге комментарийде жазыңыздар. Колубуздан келишинче жооп берген аракет кылабыз иншалла.